Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, студент кыздар жана биздин келечегибиз болгон балдар. Биздин курсубузга куш келипсиздер. Сиздерди куттуктайм биринчиден. Анткени чоң билимге чоң кадам таштадыңыздар. Ошол таштаган кадамыңыздар байсалдуу болсун. Бизде макал бар, канча тил билсе, ошончо дил билет дегендей. Сиздер азаматсыздар. Англис тилине мыкты үйрөнүп чыгууңуздарга тилектешмин. Жана ошондой эле азыркы учурда 50дөн ашуун баарыңыздар жалпы билим алып атасыздар. 50дөн ашык студенттерим бар. Ошолордун суроосуна жооп берип кетейин. Сабактар каякта өтүлөт? Google Meet или Zoom деп сурап атышат. Сабактар Telegram каналынан өтүлөт. Видео сабактарды жөнөтөм. 5 күн бою жаңы темаларды жөнөтөм. Ошолорду аткарып жөнөтөсүздөр. 6-7 күндөрү кино или мультфильм көрөсүздөр, ыр жаттайсыздар. Анан жандуу сабактар болот. Жандуу сабакта түшүнбөгөн темаларды талкуулайбыз или текст окуйбуз. Сабагыбызды баштадык. Бизде өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи эле бетинде эмне диалог чыкты. Бул диалогду биз күнүгө жуптарыбыз менен аткарабыз. Ар бириңиздерге шерик бөлүнүп берилет. Демек, шериктериңиздер менен ушул диалогду айтышасыздар. Аудио чалуу же видео чалуулар аркылуу иштейсиздер. Мен диалогду окуп котором, сиздер дагы ошентип айтасыздар. 7 күнгө чейин жаттап каласыздар деген үмүттөмүн. Hello, how are you? Салам, кандайсың? I am fine. Hi, I am fine. And you? Салам, мен жакшымын, сенчи? I am great. Мен сонунмун дейт. What is your name? Сенин атың ким? My name is Гүлкумар. And you? Менин атым Гүлкумар. Сенинчи? Демек, Гүлкумар деген сөздүн ордуна сиздер өзүңүздөрдүн атыңыздарды коесуздар. I am Jane. Мен Jane'мин. Nice to meet you. Танышканыма кубанычтамын. Nice to meet you too. Мен да танышканыма кубанычтамын. How old are you? Канча жаштасың? I am 28. And you? Мен 28 жаштамын. Сенчи? I am 14. Мен 14төмүн. Биздин бүгүнкү темабыз алфавит. Алфавитти жазабыз, конспектте кылып, анан жаттайбыз. Англис тилинде 26 тамга бар. Алардын 6сы үндүү, 20сы үнсүз. Кеттик. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Барыңыздар жаттап аудио сообщение кылып жөнөтөсүздөр. Эми баарыбыз ушул жерге кызыл калем менен жазылган тамгаларга көңүл бөлөбүз. Бул тамгалар үндүү тамгалар. Биринчи тамга A, экинчи I, үчүнчү I, төртүнчү O, бешинчи U, алтынчы Y тамгасы. Демек, ушул тамгаларды биз жаттайбыз. Үндүү тамгалар кай учурда кантип окулат, кантип айтылат, алдыда кенен түшүндүрүп берем. A, E, I, O, U, Y. Эгерде сөз үндүү тамга менен аяктаса, башкача айтканда ачык муун менен бүтсө, анда тамга кантип айтылса ошентип окулат. Тамганын бирөөсү эле келип калса, анда кандай айтылып атат азыр биздин тамгалар, ошондой окулат. Мисалы, cake, take, came. Be, see, believe. Eyes, bike, like. Алдыда кенен түшүндүрүп берем. Ачык муун деген эмне? Жабык муун деген эмне? Ачык муун биздин
сөзүбүз үндүү тамга менен бүтсө ачык муун болот. Эгер сөзүбүз үнсүз тамга менен бүтсө жабык муун болот. Сүрөттөрү менен келген, өзүбүз жаттайбыз, э? Эй тамгасы: cake, торт, cat. Мгм. И, би, ары, egg. Мгм. Ай тамгасы: ice. Бул эмне? Муз, э? Мгм. Insect, курт, кумурскалар. Оу тамгасы: go, оу деп айтабыз. Баруу: oil, oil. Бул май. Мгм. Ю тамгасы: music, music. Бул жерде үнсүз тамга менен бүтүп атат, чабык муун деп суроо берип калышыңыздар мүмкүн. Бул жерде эки муунда турат. Сөз эки муунда турат. Music. Демек биринчи муунга маани беребиз. Биринчи муун үнсүз менен бүтсө жабык муун болот. Үндүү менен бүтсө ачык муун болот. Music, you деп окуйбуз. Калган учурда а болуп окулат. Up. Y тамгабыз бизде ачык муунда ай болуп окулат. Fly, чымын. Эми ушул жерде бизде дагы суроо жаралышы мүмкүн. Happy деген сөз эмне үчүн и болуп бүтүп калды дешибиз мүмкүн. Y тамгасынын алдынан эки үнсүз катарынан келген болсо, анда биз и кылып окуйбуз. Happy. I am happy. Мен бактылуумун, э? Next. Сиздер туура окуй аласыздарбы, окуй албайсыздарбы, бирок аракет кылып окуп жөнөтөсүздөр. Бул жерде ошол үндүү тамгаларга атайын мисалдар берилген. Ошолорду окуйсуздар, э? Сиздерге ишенемин. Биринчисин мен мисал катары окуп берейин. Ачык муун, жабык муун кимиси экенин айтып өтөсүздөр. Кантип аткарасыздар көргөзүп берейин. Fat, apple. Бул экөөтөн жабык муун, э? Play, nation. Экөөтөн ачык муун. Бул жерде nation эки муундан болуп атат. Эй тамгасы менен бүтүп атат биринчи муунун, демек эй болуп калат. Nation. Apple артынан эки үнсүз тамга келди, демек болуп калат. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сабакка көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат. Ийгилик каалаймын. See you next time. Next lesson.